Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта Hazır, meni qarab qoy, ondan çırağım lampiçkam. лампочка эмес эле чыракка айланган свет жана майнинг ферма жөнүндө айтып бермекмин. Уважаемый Садыр Джапаров и Талабек Абакевич, обращаюсь к вам с просьбой обратить внимание на проблему, связанную с постоянным отключением электроэнергии в Джаилском, Панфиловском и Московских районах. Нам сообщают, что отключения вызваны перегрузкой электрооборудования. Акыркы учурда Кыргызстанда светтин өчүшүнө эмне себеп болуп жатат? Келиңиздер, чогуу карап изилдеп көрөлү. Негизи эле Кыргызстанда свет 2023 январь айында өчүп баштаган. Ошондой эле энергетика министри Талайбек Ибраев жогорку кеңеште баягы эле 30 жылды шылтап кутулган. Мындайча айтканда, ушул 30 жылдын ичинде мына 2009 жылы 120 мегаватт генерация курулган. Ошондон бери баягы Союз мамлекетинде ГЭСтер менен келатабыз. Андан көп өтпөй эле поликлиника медиасы жарыктарды пайдалануу боюнча окшош билдирүү тараткандарды көбү КТРКнын кызматкерлери деп иликтөө 3 февралда 2023 жылы чыгарышкан. 21 январда президент Садыр Джапаров электроэнергияга болгон баа кымбаттай турганын жарыялады. Президент Садыр Джапаров билдирүү таратканга чейин социалдык тармактарда сабырдуу бололу, жарыкты үнөмдөйлүү жана эң арзан свет Кыргызстанда деген эки билдирүү жапырт таратыла баштаган. Усубалы Каганат аттуу интернет колдонуучусу 2022 жылы 17 ноябрда кемпирабад маселеси Кыргызстандын пайдасына чечилип жатканы тууралуу билдирүүнү бөлүшкөн. 2 айдан кийин өлкөдөгү энергетика тармагындагы нааразычылык жана вердик көчүрүүлөрдүн фонунда жарыкты үнөмдөө боюнча постту бөлүшкөн. Учурунда светсиз суукта кабагым кашым дебей эле жашаганбыз. Нарында, Чаткалда, Чоң Алайда дайым эле ушундай суук. Бул суук Казакстанды, Өзбекстанды дагы түшүккө салды. Аларда свет, газ чогуу өчүп калып жатат. Бирок бизге окшоп кыйкырып наалган жок. Аларга салыштырмалуу бизде абал Кудайга шүгүр, электр энергиясын үнөмдөп койгула. Белгилей кетсек, Усубалуу Каганат, Усубалуу Манбетов Facebook социалдык тармагында Алато 24 каналынын берүүлөрү жана президент Садыр Жапаровдун маектерин активдүү бөлүшөт. Facebook'та УТРКнын кызматкери деп көрсөтүлбөсө да, УТРК каналындагы ага тиешелүү фоторепортаждар жана видео материалдар бар. Үнөмдөө тууралуу билдирүүнү Элнура Нуридин кызы аттуу УТРКнын кызматкери да бөлүшкөн. Ал УТРКнын кызматкери экенин өзүнүн Facebook баракчасында көрсөткөн. Элнура Нуридин кызы да буга чейин кемпирабад маселесинде Усубалуу Каганат сыяктуу позитивдүү билдирүүнү бөлүшкөн. Селина Турузбекова аттуу баракчада да кемпирабад маселеси жана жарык боюнча билдирүү УТРКнын журналисттери тараткан убакытка дал келет. Селина Турузбекованын фейк аккаунт болуу ыктымалдуулугу жогору. Анткени профилдеги сүрөт интернеттен алынып, автордун жеке сүрөттөрү жок. Аталган аккаунт кээде гана активдүү болуп, бир канча жолу президент Садыр Жапаровдун ишмердүүлүгүн колдогон постторду бөлүшкөн. Жарыкты үнөмдөө тууралуу окшош постторду бөлүшкөн аккаунттардын Facebook'тагы посттору бири-бирине абдан окшош. Алардын көпчүлүгү УТРКнын жаңылыктары жана президент Садыр Жапаровдун ишмердүүлүгү боюнча постторду бөлүшүшкөн. Мындан сырткары акыркы убактарда көмүр сатып алуу жана электр энергиясынын кымбатташы боюнча өкмөттүн кадамдарын кубаттаган бир канча постторду дагы бөлүшүшкөн. Ошол эле күнү Тыныстан Аспеков энергетика тармагына 110 миллион доллар кредит алынганын аныктаган. ЛТРдин маалыматын четке каккан. Сооронбай Жээнбековдун учурунда 26 миллиард 300 миллион сом. Садыр Жапаровдун убагында электр тармагына 1 сомда карыз алынган эмес. Биз бул маалыматты текшерип, чын эле Садыр Жапаров учурда энерго тармагы үчүн 1 да сом карыз алган эмеспи деген маалыматтарды ачык булактар аркылуу анализдеп көрдүк. Факты болсо мен дагы айтып атам. Мен баарын текшерем деп. Фактылар көтөлүү. 2022 жыл апрель айында Каржы министрлиги 2020 жылдын октябрынан тартып, Кыргызстан чет жактан 466 миллион доллар кредит жана 291 миллион доллар гранттык негизде каражат алды деген маалымат тараткан. 2021 жылы Кыргызстандын министрлер кабинети Киров суу сактагычында Бала Саруу Чакан ГЭСинин куруу үчүн Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунан 22,9 миллион доллар ала турганын кабарлаган. Өкмөттүн маалыматы боюнча бул жерге жалпы кубаттуулугу 25 мегаватт болгон 3 генераторлуу ГЭС курулат. Мындан сырткары 2022 жылдын ноябрь айында Камбар Атай 2 ГЭСинин экинчи агрегатын ишке киргизүү үчүн Евразиялык туруктуулук жана өнүктүрүү фонду 110 миллион доллар кредит бергени кабарланган. Маалыматка ылайык, бул акча Камбар Атай 2 ГЭСине генератор, трансформаторлор, туннель куруу жана башка иштерге жумшалары айтылган.
Башкача айтканда 2020 жылдын октябрынан тартып энергетика тармагына сырттан кредиттер алынган. Журналисттер Садыр Жапаров учурунда энергетика тармагына 1 да сом карыз алынган жок деп маалымат таратуусу калп экенин далилдеп турат. Ошондо чычалаган ЛТР поликлиника жана Аспек автомыстанды сотко беришкен. Андан көп өтпөй эле президент аппаратынын пресс-службасы Дайыр Орунбеков Facebook баракчасына Садыр абасын актап чыккан. Биздин команда 2023 жылы 27 апрелде Темиров Life YouTube каналына кредит алышты, тарифтерди көтөрүштү. Мындан ары кандай болот деген иликтөө чыгарганбыз. Бирок биз ЛТРда каржы бөлмөнүн башчысы да эсепке албаган кредитти таптык. Дүйнөлүк банктын сайтынан таптык. Кыргызстанга 25 миллион доллар насыя 22 жылдын 22 июнда жактырылган. ЛТРдин берүүсү эфирге 23 жылдын 31 январында чыккан. Ал эми каржы министри Бакитаев кредит алуу үчүн 22 жылдын 5 октябрында кол койгон. Башкача айтканда Садыр Жапаров президенттиги учурунда. Бирок ЛТРде буга дагы жооп бар. Алардын ою боюнча акчалай алган кредит дагы карыз эмес, кол коюлган келишим да карыз эмес экен. Дүйнөлүк банк 5 октябрда келишимдерге министр Бакитаев кол коюп атат да. Сиздер материал качан жарыяладыңыздар? Биз 2023 жылы жарыяладык го дейм, по-моему. 2023 жылы. А бул 2022 жыл болот да. Биз алынабы, алынбайбы ал жөнүндө айткан жокпуз. Биз келечекте дагы Садыр Жапаровдун президенттик убагында биз карыз албайт деген жокпуз да, туурабы? Мындай эле суроо да. Же бул боюнча сиздер маалымдар эмес белесиздер, кабардар бул боюнча азыр чыгып аткан келишим боюнча. Балким эми кабардар болбой калгандырсыздар. Жок, кабардарбыз, ал боюнча кабардарбыз. Ал боюнча биз эмнени чыгаргыбыз келди? Биз карыз алынбай, карыз алган жокпуз. Кыргызстан ал боюнча карыз алган жок энергетика тармагына. Карыз албай ушундай иштерди кылып атат деген нерсени чыгарганбыз. Эми эмнени уккуңуз келип атат? Баягы ниеттенүү, карыз алууга дагы ниеттенүү келишимдер түзүлүп атат деген маалымат. Жок, аны айткан жокпуз. Аны айткан жоксуздар. Ортоңордо баягы маалыматтык талашым да болот да. Садыр Жапаровдун тушунда эч кандай кредит алынган эмес деп алар айтып атат, силер алынды деп айтып атасыңар. Азыр мына маалыматтар чыкты, ратификациядан өттү жогорку кеңештенчи, Дүйнөлүк банктан баягы сумма алышып атат да, кредит. Ошо өздөрүнө мындай каршы чыгып атат да, каршы чыгып эле анан кийин өздөрүнө эле баягы өзүнүлөрүнүн чындыгын эле таңуулап элечи. Бул деле кредитке жатат. Анткени ошол энергия тармагы үчүн азыркы ошол Садыр Жапаров баягы өз чөнтөгүнөн же башка жактан алган жок да. Ошол эле баягы эл аралык банктардан алынып атат да кредиттерчи. Ал келишимде эмне бар экен? Биздин аткаминерлер насыялар өз убагында төлөнөт деп Дүйнөлүк банкты ишендиришиптир. Ал үчүн электр энергиясыны болгон бааны 5 этап менен көтөрөбүз дешкен. Бүгүнкү күндөгү жазып жаткан баасы 1 сом 37 тыйын. Бул орточо өлчөнүп алган баа. Башкача айтканда, ишканалар үчүн электр энергиясына болгон тариф менен карапайым калк үчүн болгон 77 тыйындын орто эсеп менен алынган баасы болуп жатат. Ошентип, 23 жылы орточо бааны 1 сом 55 тыйынга жеткирүү пландалууда. Келишимдин 2 жылында 1 сом 66 тыйынга чейин. Ал эми 27 жылы орто эсеп менен 1 киловатт үчүн 2 сомдон төлөйбүз. Кыргызстандын энергетика тармагын насыя алууну улантууда жана дагы деле чукурдан чыга албай жатат. Ал эми аткаминерлер бааны көтөрүү боюнча кезектеги пиар компаниясынын даярдап жатышат. Бирок эфирдин башында айтылгандай фальстарт болуп кетти. Роликти азырынча өчүрүштү. Мындайды бир жерде буга чейин эле көргөнбүз. Бул ролик 2020 жылдын 5 сентябрында жарык көргөн. Ошентип сөзүбүздү жыйынтыктайлы. Биринчиден, ЛТР эмнегедир Садыр Жапаровдун тушунда кол коюлган бул насыяны эске алган эмес. Экинчиден, киловаттын 1 сомго чейин көтөрүлүшү акыркысы болбошу мүмкүн. Келиңиздер, Кыргызстанда электр энергия өндүрүү боюнча негизги маалыматтарды карап көрөлү. Кыргызстандын электр энергиясын өндүрүү боюнча маалыматы 1990 жылдан декабрынан 2023 жылдын декабрына чейин
жыл сайын орточо 13.854 гигаватт саат өндүрчү. 2020 жылдан бери көрсөткүч төмөндөп баратат. 2018 жылдын декабрында маалыматтарга таянсак 15.728 гигаватт саатка жеткен, эң жогорку көрсөткүч. А 2009 жылдын декабрында 11.083 гигаватт саатка рекордтук көрсөткүчкө жеткен. Кызыгы окуя кайталанып жаткандай. Бул жанакындай алдап уурдамай жолдорду ким кандай жактан акча жешин жакшы билет. Энергия кризис күчөп турганда ошол кездеги президент Бакиев тезек тергиле деп айтты эле. 2023 жылдын 31 июлунда биздин команда айта эттесе YouTube каналына какшып калган Орто Токой суу сактагычы деген видео материал элге жарыялаганбыз. Азыр биз Орто Токой суу сактагычында жүрөбүз. Жана элдин баары эле соцсеттерге, Facebooktарга, TikTokко киргизип атпайбы, жана Орто Токойдо суу жок, эмнеге депчи. Бул болсо Орто Токой суу сактагычы 2023 жыл. Орто Токойдун суусун не кылгансыңар? Кака буруп ийгенсиңер? Момча жер толуп турган суу кака кетип калган? Ошону чынбы же калпы далилин билели деп келдик. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле азыр Орто Токой төмөн түшүп кеткен да. Азыр бул жерден дагы элдерден сураштырып көрөлү. Жылда ушундайбы же быйыл эле ушунчалык төмөн түшүп кеткенби? Кандайсыз, иштериңиз жакшыбы? Ден соолуктарыңыз. Сиз бияктын тургунусуз да? Сегизбел тургун. Негизи ушу Орто Токой суусу деген жылына эле ушундай соолуйбу? Үйлөскө жасалды. Анча эмес болчу, бийик калып кетти. Негизи кай жерге чейин суу тартылчу эле? Тиги кара тоңулда сен толчу. Азыр детекасың кетти. Бул моошен барчы. Бул жерге чейин эле. Быйыл аябай катып кетти. Эмнеге быйыл анча азайып кетиши мүмкүн деп ойлойсуз? Билбейм. Кар көбүнчө эл айтып атпайбы? Чүйлүктөр колдонот депчи. Чүй колдонбойт атпайбы? Ошо биздин көп Казакстанга кетип атат деп. Ким билет? Билбесек, көрбөсөк. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз Орто Токойдобуз, смотровой площадкасында турабыз. Мен буга чейин эле июнда келип тартып кеткем, июндун 10-15-леринде келип тартканда суу деген ушул аймакта болчу. Анан бир айдын ичинде бул Орто Токой солуп калыптыр да. Эми бул жерден суроо туулат да. Орто Токойдун суусу каяка кетип атат? Ток чыгарып токтоосуз багып элди толуп турган токтогулуң бир кезде ташы чыгып ууртагандай бөксөрүп, таң калдырып тартылууда бул кезде. Хоргуштап толуп турган Орто Токой оюп жерди бөксөрүп бараткандай, ойлондуруп ары бери өткөндөрдө ойго келбес көйгөйдү жараткандай. Сууга жетпей курга булам тамырлары, саргарууда жер бетинин түктөрү. Туруп эле сууларыбыз бөксөргүдөй тешилгенби жерибиздин түптөрү. Бирок андан көп өтпөй эле Алексей Шишов кайра Кыргызстанга кайтып келген. Ал ким десеңиз, Аскар Акаев Бакиев учурунда Шишовдун схемасы деп кыргыз элге свет энергетика жагынан таанылган. 2006 жылы журналист Семетей Талас уулу Агым гезитинде иштеп жүрүп, Алексей Шишов менен соттошкон. 2002-2006 жылдар аралыгында энергетика тармагында коррупция жана бул тармакта жоготуулар иликтөө ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Ал 1 миллион долларлык станция 11 миллион долларга сатылып алынган. Ошол учурда базарда 30-40 сомдон сатылып жаткан колкаптар 300-400 сомдон сатылып алынган. Мындан тышкары алар ортомчу компаниялар аркылуу Казакстанга электроэнергияны жогортулган баада сатылган. 100 миллион доллар киреши табышкан. Ал компаниясы Шишов жана анын командасы мамлекетке миллиондогон, балким миллиардтаган сомду зыян келтирген деген жыйынтыкка келишкен. Президент Садыр Жапаров ал кезде коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агентке комиссар болуп иштеген. Мунун баарын билген, көргөн. 2010 жылдан бери дайыны чыкпаган Алексей Шишов 2019 жылы Латвиядан УКМК тарабынан кармалып, ТЭЦти оңдоп түзөөдөгү коррупция иши боюнча иликтөөнүн негизинде суракка алынган. Интерпол издөөгө алган Шишов 2022 жылы кыргыз паспорту менен Кыргызстандын аймагына кирип келген. Алексей Юрьевич,
Здрасте. Алексей Ширшовдун таасири азыркы күнгө чейин бар. Мисалга алсак, энергетика министри Таалай Ибраев Ширшов менен байланышы бардыгы айтылып келет. 2009-жылы ошо Ширшов менен сиз иштеп атканда, ушундай кайталанганда свет өчүрүлөр. Андан кийинки келген бийликте бул маселе токтогон. Мына сиз кайра министр болуп келдиңиз, Ширшовдун малындагы, ошо малдагы кайра ушул нерсе кайталанылат. Энергетика тармагында суунун аздыгы, калктын көбөйүшү себеп болууда деген ар кандай шылтоолорду айтаардан мурда шиши толгон Ширшов менен табакташ болбой, мите куртча жеп тоногондун ордуна койдурса гана тармакта маселе жаралмак эмес деген пикирлер байма-бай айтылып келет. Айтор коррупционерлерден кутула албай жатсак, кайра коррупцияны түзгөн кишини кайра энергетика министри Таалайбек Ибраев Ширшов менен иштешкенин күмөн жаратат. 2009-жылы Ширшовдун схемасы менен суулар кошуна өлкөлөргө сатылып жатат деп шек санаганбыз. Азыр болсо электроэнергия майнинг фермаларга сатылып жатканын көптөгөн журналисттер ачыкка чыгарды. Эми келиңиздер, азыркы учурда майнинг фермага кайрылсак. Майнинг фермалар свет жок болсо ошол частный компаниялар сатып алат, мен аларга тоскоолдук кыла албайм десеңиздер, ал иш токтоп туруп, ошол электроэнергияны андан көрөп региондорго жөнөткүлө. Фирмалар, бизнестер иштей албай калышты. Бирок түнчүндө региондор караңгы. Элибиз караңгыда мектептен аялдар жазып атат. Биз 2-3 сменде балдарыбызды тосуп атабыз деп. Анан деген 30 жыл чыдадыңар, дагы чыдагыла дегендер өкмөттүн мындай сөзгө укугу жок. 2023-жылы 27-июлда Азаттык энергия кризис кеминдеги майнинг ферма кимдики деген иликтөөсүн элге чагылдырып беришкен. Былтыркы кышта мал менен жарык өчүрүлүп, бул көрүнүш быйыл да кайталана турганы айтылууда. Нарын дарыясынын суусунун аз келишине байланыштуу электроэнергиясынын жетишпегендигине, генерация кубаттуулуктарынын жетишпегендигине байланышкан энергетикалык кыйынчылыктарды жоюу шашылыш чаралар көрүү зарыл деп эсептейм. Кышында свет өчүп атканда 1 жылдан бери Кемин шаарынын жогору жагында майнинг ферма иштеп атат. Анын ишмердиги тууралуу мурда кийин расмий маалымат берилген эмес. Бирок Кеминдеги майнерлер энергетика министрлиги менен келишим түзүп, үзгүлтүксүз электр энергиясын ала турганы белгилүү болду. Майнинг ферма Кемин шаарынын жогору жагына элден обочо жерге салынган 2,2 гектар жерди ээлеп, контейнерден курулган 3 блокто жүздөгөн компьютерлер жана серверлер жайгашкан. Техниканы муздата турган система күрүлдөп иштеп, кулактын кужурун алат. Майнинг ферманы 2 метр бийик тосмо, ондогон камералар жана кыргыз милициясы кайтарат. Азаттык Саларкин компаниясын Фархат Имановдун тиешесин көрсөткөн. Андан сырткары энергия холдинг менен байланышын табышты. Ошол эле учурда Клоп Медиа Фархат Иманов менен Ата журт партиясынын байланышын табышкан. Эң кызыгы, Фархат Иманов Лондондо жайгашкан фирмага дагы ээ. Клоп Медиа Саларкин компаниясынын Максим Бакиевке байланышы бар экенин дагы көрсөтүшкөн. Британиядан баш калка тапкан Максим Бакиев Лондондун четиндеги баасы 1 нече миллион фунт стерлинг турат делген дал ушул үйдө жашап жатканы айтылып келет. Аны алгачкылардан болуп таап чыккан Global Witness уюму бул үйдүн таржымалы иликтениши керек деген билдирип жатат. Эми Британияда ишке киришкен жаңы антикоррупциялык мыйзам мындай иликтөөгө жол ачышы мүмкүнбү? Саламатсыздарбы? Алдыда биз чет өлкөдөн Лондонго топтолгон байлык жана Максим Бакиевдин маселеси тууралуу кеп кылабыз. 2023-жылы 27-июлда Клоп Медиа тезек тергиле миллиондогон киловатт энергия чиновниктерге байланышы бар. Майнилерге сатылууда деген иликтөө макаласын жазып чыгышкан. Бирок 2024-жылы Таалайбек Ибраев Кыргызстанда канча майнинг ферма бар экенин байкабай айтып алдыбы? Айтор 22 майнинг ферма бар экенин өзү тастыктаган. Энергетика министри Таалайбек Ибраев Кыргызстанда коңшу Казакстандан электроэнергия сатып алган. Бир гана токен чарбасы бар экенин буга чейин бир нече жолу билдирген. Бирок жогорку кеңеште энергетикалык катчылыкты талкуулоодо 22 токен чарба бар экенин кыйыр түрдө тастыктаган. Бизге ошол Кыргызстандын линиясына киргенден баштап транзитке акча төлөйт да болду. Кайсы компаниядан каяктан алып келет, ал өзлөрүнүн иши да, мындайча айтканда, өзлөрү сүйлөшүп, өзлөрү договор түзүп, өзлөрү алып келет. Бизден 1 киловатт электроэнергия алган жок. Деп жооп берген Таалайбек Ибраев Казакстандан электроэнергия алып жатышат дегени менен дароо Казакстандын энергетика министри жооп кайтты.
Көрсө кошуна Казакстан светти майнинг фермаларга эмес, Кыргызстанда ГЭСте суу топтолушуна бергенин маалымдаган. Кыргызстан прессиңиздин айтканын эстиңиз ба вообще? Жок, я вот услышал из средств массовой информации. Казакстандын энергетика министри бул жаңалыкты эстимеп, кыргызстандык майнинг ферма менен келисим жайын кийин аныктап беремин деді. Кыргыз Республикасынын энергетика тутумунун алкагында электр энергиясын андан ары бөлүштүрүү Кыргызстандын энергетиктеринин ички компетенциясына гана кирет деп жыйынтыктаган. Клоп Медиа дагы бир майнинг ферма табышкан. Ал ферма дагы Бакиевтер менен байланышы бардыгын далилдешкен. Андан сырткары ал компания электр энергияны 6 эсе арзан алганын дагы белгилешкен. Эч досторуңар болсо айтып койгула да, спонсорлорго месталар аз эле калды. Эмне үчүн азыркы учурда журналисттер майнинг ферма боюнча элге маалымат айтып келишет. Анткени 2021 жылы 24 кж булагына таянсак, ГКМБга таянып бир майнинг ферма, бир район колдонгон светти коротот деп жазып чыгышкан. Ал маалыматта 10 000 аппараты бар. Тоокен чарбасы суткасына орто эсеп менен 408 000 киловатт электр энергиясын керек дейт. Мында айтканда 40 000 калкы бар аймак электр энергиясын керек дегенде эле деп айтылууда. Дагы бир маалыматка таянсак, Минэнергиядан алынган маалымат боюнча Саларкон 5 айда 44 миллион киловатт саатына коротот деген маалыматты табышкан. Ошондо эсептеп көрсөк, жылына бир майнинг ферма 105 миллион киловатт саатты коротот. Ал эми ар бир түтүн айына 1000 киловаттка ашпайт. Ошондо 105 миллион киловатт 9000 түтүн электр энергиясын жылына коротот. Бул эми бир эле майнинг ферма. Башында айткандай, энергетика министрин мажбурлап 22 майнинг бар деген жооп алынган. Андан сырткары канча жашыруун майнинг ферма бар экени белгисиз. Кыскасы айтсам, 22 майнинг ферманын айынан бүткүл Кыргызстан светсиз отурушу керекпи? Же Бакиев учурунда айтмакчы тезектерип жашашыбыз керекпи? Айтор атка минерлер байый берсин, карапайым эл караңгыда отура берсин дегендей, мен сиздер менен. Алло, запись бүтө элек, светти күйгүзүп коесуңарбы? Сиздер менен мен Улан Нурманбетов болдум. Свет күйгүчөктү, аман туруңуздар. Кызык жашоо башталды, иштетеле баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.